1995-жылдан бери ошол Кутуялаган 100 жылдык тарыхы бар номер 5-мектепте үзүрлүү эмгектенип келдим. Ошол эмгек жолумда көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Жалаң кырсыгы багытындагы класстар менен иштедим. Ошол эмгек жолумда 3 классты уядан учурдум. Эң биринчи 11-Е классымдан 8 медалист, экинчи 11-О классымдан 5 медалист, 3-О класстан 3 медалист бүттү. Бүгүнкү күндө бардыгы ушул мамлекетибиздин ар кайсы тармактарында ушу төбөсү көрүнүп, жакшы эмгектенип, өздөрүнүн эмгектенип келатышат. Чет жерде иштеп келаткандар да бар. Дайыма ошо эмгегимди баалап, дайыма эмне кылып келишет, мени менен учурашып. Ошол өзүмдүн иштеп жүргөн иш тажрыйба эмгек жолумда ошол көптөгөн окуучуларым олимпиаданан, шаардык жанагы республикалык олимпиадалардан байгелүү орундарга ээ болушуп, абдан кубанычтуу болгон. Ошонун баардыгы дайыма эл эсимде, сүйүнткөн ошол мугалимдин эмгеги баардыгы окуткан. Андан тышкары ушул эл аралык стандартка жооп берген Оксфорд программасын 1 класстан 11 класска чейин киргизип, бул дагы ошол окуучулардын аңгырсине мыкты билим алышына салым кошту деп айтсам болот. 7 жыл чет тил кафедрасын жетектеп, мектеп ичинде өткөрүлгөн коомдук иш чаралардын баарына кафедра менен активдүү катышып, ушу байгелүү орундарда жүрдүк дайыма. Ошону менен да аябай сыймыктанам. Бүгүнкү күндө да ошо чет тил кафедрасы өзүнүн жакшынакай иштерин алып барып атат. Мугалим болуш үчүн баланын жан дүйнөсүнө кириш керек. Мугалим менен окуучу бирдей болуш керек деп ойлойм. Мен өзүмдүн принцибим ошондой. Мен ушу жаш мугалимдерге да, бүгүнкү күндө эмгектенип аткан жаш мугалимдерге айтат элем, окуучуну менен бирдей багытта, бирдей болуп, ошолордун жан дүйнөсүнө баш багып, ошолордун жан дүйнөсүн билип, ошолорго ошондой татыктуу тарбия бергиле деп айтат элем. Анан өзүңөрдүн кесибиңердин мыкты адиси болгула деп кесипти сүйсө эле анан иш болот да, негизичи. Мугалимдик кесип ушул абдан ардактуу кесип. Мугалим деген техника же болбосо бирдеме чыгарбайт, адам чыгарат. Мына ошону биз унутпашыбыз керек да. Мен дагы ошо негизги принцибим ушул. Кутуялаган 100 жылдык тарыхы бар номер 5-мектебибиз ушул эчен залкарларды, таланттарды, кыргыздын каймактарын, алдыңкы интеллигенциясын өстүрүп, өнүктүргөн номер 5-мектебибиз. Мектебибиз өсүп өнсүн, таланттар ташкындап чыга берсин. Бүгүнкү күндө ошол мыкты жетекчи баш болгон Мелискан Биринкуловна жетектеген мыкты кесипкөй, өзүнүн кесибин сүйгөн кесиптештер эмгектенип жатышат. Баарына ошолардын эмгегине баарына таазим кылам. Алдыда келаткан ошол 100 жылдык мааракени баарлап, жакшынакай, ийгиликтүү, чоң сыймык менен, ардак менен тосуп алалы.